Бишкек Нарын Торгартуна жолунун боом капчыгайында ыкчам жардам көрсөтүүчү медициналык борбор ачылды. Жаңы мекеме заманбап медициналык техника жана эмеректер менен камсыздалган. Анда күтүүсүз тез жардамга муктаж болгон адамдарга сапаттуу медициналык жардамдар көрсөтүлөт. 2007 жылдан бери бул жайда туристтик сезон учурунда 3 айга гана бир вагондо дарыгерлер күзөттө туруп иш алып барышкан. 2007 жылдан бери биз деген мындай кичинекей вагонубузду коюп, таптакыр удобствосу жок иштеп келдик. Анан азыр болсо бүгүн мына жакшы күн болуп атат. Биздин медицина пунктунун ачылышы. Буга чейин жолу татаал капчыгай ичинде кокустан кырсыкка кабылгандар же жөн эле ооруп калгандар болсо Кеминдин же балыкчынын борборундагы ооруканаларга жеткирилчү. Бишкек Торгорт автотрассасында чындыгында эле абдан көп мына жол кырсыктары болуп атканда ушул жердеги элдерди же Кеминдин центрине же мына Ысык көлдүн центрине жеткизгенге көп убакыт кетип, ошон үчүн ушул муктаж болуп ушул пункт ачылып атат. Канжолдогу жаңы медициналык борборду түптөгө Human Apple International эл аралык кайрымдуулук фонду ири каржылык жардам көрсөткөн. Анын директору доктор Али Айоуп жол боюндагы кичинекей вагондо иштеген дарыгерлердин кыйын абалын өз көзү менен көргөнүн айтат. Мы часто ездим в тот же Исыккөл и на этой трассе, и мы видели, как стоит там вагончик. Биз Ысык көл тарапка көп барабыз. Ошондо кокустан кырсык болуп калса, шарты жок кичинекей вагондо дарыгерлердин кыйналып иштегенин көрүп жүрдүк. Азыр мында процедурный стационар, чака морг, ошондой эле дарыгерлердин эс алуучу бөлмөсү да бар. Процедурные, есть стационарные, есть мини-морг и комната для отдыха врачей. Дарыгерлерде 6 саат деген түшүнүк бар. Ал жабыр таткан адамга кыска убакыт аралыгында көрсөтүлгөн биринчи тез жардамды түшүндүрөт. Кээде ал кайталангыс бир өмүргө туруп калышы да мүмкүн. Сөз бар, золотой час деп коебуз. Ушу эгерде кырсыкка учураганда ушу 1 сааттын ичинде адекваттуу түрдө жардам көрсөтүлсө, ошончо ошол адамдын ден соолугун жана өмүрүн алып калганга мүмкүнчүлүктөр өтө чоң болот, көп болот. Ошондон улам жаңы медициналык борборго тез жардам автоунаасы да берилди. Эми мында күнү-түнү 4 тез жардам бригадасы күзөттө болот. Ал эми жол боюндагы медициналык пункттагы алгачкы тез жардамдар акысыз. Андыктан боомдо ачылган жаңы медициналык мекеме калк саламаттыгына көзөмөл кылууда жакшы жагдай түзмөкчү. Каныбек Темиров, 7 канал, Бишкек өкүлчүлүгү.